Assalomu alaykum mening подписчикlerim. Ko'pdan beri ko'rinmay ketdimmi? Stop. There is a yellow sign. Жолдошумдун эң улуу небере кызы турмушка чыгып атат. Бүгүн нике тою Сербке. Ошака баратабыз. 1 саат эртерээк. Ошол эми 50 на папа уюштуруп атабыз. Азыр болса мен жактан кыргыздардан 3 подругамды чакырып койгом. Алар да иншаллах келишет. Негизи кудаларыбыз Сербия деди эле, эмеден Европадан, бурук мусулмандардан биолабыз ошол Серб улутунан буюрса, ошол жерден жакшы материалдарды тартамыз силерге. Коноктор келелек, мындай кылып коюшуптур. Азыр биз өзүбүздүн подаркабызды коебуз. Бияка подарка жасап келгем, ар бир эмеге, ар бир тарелкага. Zara. Кыргызча кийиндим. Ушуну ала келгеним абир болуптур. Любо көйнөктүн үстүнөн кие калганга. Мына мындай конфеттер даярдап келгем, 100 штук. Ушуларды коюп атабыз. Калганын кудалар даярдады. Мындай эле простой эле столдун үстүнө эчтеке коюлбайт. Тамакты башка жерге берилет ушундай жөнөкөй да. Имамы да келиптир, нике кыя турган. Уже. Айбесон көрүнүп калды уже. Now it looks good, right, Saria? Look at the table. It looks good. Beautiful. People before eating, so they will be busy with eating this. Take the picture before. Inshallah. And also for Nargis. Absolutely. It's only the God Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala knows who will be getting married with whom. Sometimes we feel very proud that I have chosen. Like today, Safet will be thinking that he has chosen Nargis. But he never knew that Nargis was supposed to be his soul mate in this world. And whatever And with? agreed upon. Agreed upon that. Thank you very much. You said very rightly. Now he will take the cover. So I Thank you, Papa. Have accepted Nargis Bose as my wedded wife, Lauren Suman. Have accepted Nargis as my wedded wife for this world and the hereafter. Тамакка баратабыз. Нике батыл окулду дагы, эми тамак баратабыз. Девчонки, ну как шведский стол, да? Это потом жүргүлө тияктан барабыз, алабыз. Тиякта, жүргүлө. Мына любойун ала бергиле эми, девчонки. Чоңураак тарелка аласыңарбы? Чоңураак тарелка. Тигине. Мына булардын тамактары ушундай эле кичинекей. Мана. Так, кыргыздын тою эмес кыздар. Эми иши окшоштур. Эми окшоштурасыңар да, Менин кайнежемдин кызы Муни. Muni, say hello. Hi. Say kandaysınlar. Huh? Say kandaysınlar. Kandaysana. I mean, hello. In Kurdish language, how are you? Видео. Кандай отурасыңар анан кыргыздар? Жакшыбы? Той жагып атабы? Эмнеси жагып атат? Пакистанский едасы. Тамак эмне экен? Тамак кандай экен? Ачуу бештер экен.
Tamam жақсы екен. Сусындықтары жақсы екен? Ой, вообще хорошо. Жақсы отырасыңарбы? Жақсы отырсаңар болды. Элдер тамақ ішіп жатады, улам барып алып келейік, улам жешіп, тияқта жас жуайлар менен сүрөткө түшкөндөр бар. Шундай мусулман үйлөн. No, thank you. Oh, they have just brought it. I didn't see it when I was. No, I can go later on, no problem. Mashallah. Good. Ay, mına momday. Guljan, mına чисто пакистанский, mına momday. Ушундай жешиңер керек. Күндөлүктү жеп жүргөнүң алып турсуң да, пакистанский алгыла. Бүгүн айбы тойгуча жегиле. Кыздарды кыйнап атам. Башка улуттун тамагын жегиле деп. Базарлığыңарды салдыңарбы? Paket tappa özü tap geldim onu. Sen özün tap geldi. Oh, thank you so much. Төрт кесі асеми болып отыр. Мына күйеу баламыздың мамасы и папасы аябай жақсы адамдар екен. Эжелери, бир туган эжеси, күйөөсү көтүнө ар жакта күйөөсү. А бул болсо кыкем, өзүбүздүн кыкем, бияқта бир кыкем. Эки кыкем Ой, ассаламу алейкум туугандар. Ошим тойдун эртеси болду мына. Тышта ызгаар жаап атат. Жаңы эле бир күрөп кирдик жолдошум экөөбүз. Мына снегоуборочный машина жыйнап атат. В общем, кечээкү той тууралуу айттым го, жолдошумдун эң улуу тун небереси турмушка чыкты. Эми пакистанка. Өзү күйөө балабыз деген Сербия улутунан болот экен. Билесиңер да, бул Югославиянын курамына кирип турган княжество болгон илгери. Бул негизи 6-кылымда эле пайда болгон эл экен буларчы, сербтер, Сербия. Анан бул тетигил 16-кылымда Осман империясынын алдында калган экен бул Сербиянын жерлеричи. Осман деп койсо, Османская империя, Осман империясынын алдында. Ошон үчүн булардын эмеси, каада салттары, булардын маданияты бүкүл түрктөрдүн окшош экен да. Куудо эле түрктөркүндө бийлери, ырлары, аттары көп. Анан тамак аштар көчөгүн биринчи жолу сербтин тамактарын жедик. Түрк экен, түрк эч айырмасы жок. Булар деген тетигил экинчи
атамекендик согуштан кийин тетигил 60-жылга барып, булар деген Югославиянын курамына кирип калган. Өзүңөр билесиңер, Югославиянын курамына. Анан деген согушуп жанындагы княжестволор менен согушуп отуруп эле, кырылып эле булар анда 90-жылда өздөрүнүн баягы эгемендүүлүгү үчүн да согушкан билесиңер да. Аябай көп элдерин жоготушкан экен. Бул азыр Кыргызстандагыдай 7 миллион калкы бар экен. Аябай чоң баягы граждандык согуш болгондон кийин булар деген тарап кеткен. Майданат байланып чөкө танчат аябай булар тарап кетишкен да. Булардын ошо Югославиянын курамына деген өзүңөр билесиңер, Македония, Черногория, Сербия, эмне деген өлкөлөр бар эле, Хорватия, дагы кандай өлкөлөр бар эле, ушундай Косово, ушундай майда өлкөлөр пайда болгон да, ошо Югославия чачырап кеткенден кийин. Өз алдынча ошол окат кылып аткан өлкө экен. Ошону айтмакчымын. Биринчи жолу ошондой маданият менен тааныштым, сербтер менен. Кайдан билели эми, Кыргызстандан чыкпасак ар кандай улуттарды эми көрүп, ошолор менен аралашып, эми мына кудалашып калдык дегендей. Ошол кудаларыбыз аябай жакшы адамдар экен. Жөнөкөй, кудум-шудумдугу жок. Ошол, в общем. Анан элестетпейсиңерби, биз эми 2 подругамды чакырдым да, келгиле Пакистан менен сербтин сыйын көрүп кеткиле деп. Анан эми биз 3000 жыл тарыхыбыз бар, кыргыз эли, эмне деген каада салтыбыз бар, эмне деген маданиятыбыз бар. Каныбызда, дилибизде, тилибизде дегендей бүт маданиятыбыз. Биз бир моментип карап туруп эле биз билебиз го иштин жагдайын. Анан отуруп, ой биздин тойлор мындай экен, тигиндей экен деп. Той өтө жөнөкөй болду, көрдүңөрбү. Бирок эми баягы ошондо деле бизде каада салт бар да, бизде деген жок деген улуулар чыгып, эме айтышат, каалоо тилек айтат, туурабы? Бата менен эл көгөрөт, жан менен жер көгөрөт дечи эмес беле? Андай бата берген адам жок. Биз жактан дагы, тиги серб жактан дагы андай жок экен булардын каада салты. Эми көрөлү дедик да, булардын каада салты кандай болот десе, жок, эч кандай сценарий деген жок, эч кандай эчтеке жок. Эми биз элестеткиле бардык, өзүңөр көрдүңөр, нике той болду, никесин кыйдыган эле тамак ичип баштадык. Фотого түшүп тамак ичип баштадык. Анан кичине сербтер кичине бийлешти, өздөрүнө түрктүн бийин кичине. Анча-мынча ошо кудалар, ошол күйөөлөрдүн эжеси болду. Тымпыйлы отурушту. Эми байкы көнүп калган кыргыздын тойлорунан эмес да. Эми өзүңөр айтышыңар мүмкүн, кыргыздын тойлору өтө мындай чересчур ысырапчылык депчи. Эми ысырапчылык болбосо деле биздики салттарыбыз башкача го. Анан балдар үчүн деп биз аябай жүгүрүп жакшы той жасап беребиз го, коюшулар эсинде калсын депчи, мисалчы. Баары каада салттарыбыз, Кудайга шүгүр, эт тартып, устуган тартып, улуулашып дегендей өзүнчө очор бачары болуп. Мен ушул эми көп эле улуттарды көрдүм мен, бирок эми көчөгүндөн кийин дагы мен өзүмдүн улутумду мен башка улуттардан жогору койбойм эч качан. Кудай анын бетин ары кылсын. Бирок баягы маданиятыбыздын айырмачылыгын өтө бааладым. Анан бизде эми баары бир ушундай канга сиңген каада салттарыбыз бар экен. Ошонубузду кармап, ошону сактап келатканыбыз алхамдулилла жакшы. Билишибиз керек. Эми баары бир эми өзүңдүн эмеңди бербейт экенсиң да, каныңды бербейт экенсиң, өзүңдүн каада салтыңды бербейт экенсиң дегендей, башка бирөөнүкү өөн учурайт экен дегендей. Эми эмне кылабыз? Сыйлашыбыз керек ар бир улуттун өзүнүн маданиятын. Ошол туугандар, өзүңөрдүн ой пикириңерди билдирип кеткиле.